Ушул кесипте иштегениме 40 жыл болду. Ушу мамлекеттик кызматта иштеп келатканыма. Бул автоунаа чарбачылыгында 2016 жылдан баштап иштеп атам. Буга чейин жашаган жагым Мевиан муниципалдык ишканасына тийиштүү тазалыктын брачный үйүндө жашадык. Андан кийин дагы квартираларда жашадык. Көчүп конуп. Өзүм 8 балалуумун, баатыр энемин. Дагы 2 балам бар, кичинекей. Мектепте окушат. Алардын дагы апасы дагы, атасы дагы болуп окутуп тарбиялап атам. Биздин Ички иштер министринин автоунаа чарбачылыгынын начальниги, башчысы биздин Токторбаев Бектурган Боролбоевич ушул жетекчибиз айтып калды, эже үй жагынан очередке туруп койбойсузбу деп, анан документтеримди дайындап эле ошо өткүздүм. Көпчүлүгү квартирага алышпайт экен, көп балалуу үй бүлөдөн катышат экен. 2 баш болсо мейли, 3 баш болсо мейли, көп экенсиңер деп көпчүлүк квартира бизде албай, ушундай өтө кыйынчылык болду. Анан тазалык муниципалдык ишкананын үйүнө жашап калып, ал жакта ошо однокомнатный үйдө жашадык. Анан кийин Кудайга шүгүр, ошого дагы баягы көпчүлүктө кечкисин жат уктаганда бирин-бири тебелеп басып кетпесин деп суду аз ичкиле, кечкисин түштөн кийин уже азайткыла, суюктукту аз ичкиле деген айткан сөзүм болду. Сабактан чыккандан кийин, кейси жумуштан чыккандан кийин үйгө келбей эле коеюнчу деп балдарым, кыздарым ушинтип калышчу кээде. Этажный кровать жасаттык кийинки убакта. Анан кийин ошого дагы үстүнкү этажына 2 бала, астыңкы этажына 2 киши ушинтип жатып аттык да. Анан кийин баягы кененирээк басып эшикке чыкканына деп, анан жайкы убакта болсо эшикке эле жатып калышчу. Эшикке диван коюп койдук элек. Ошо диванга эле уктайбыз кенен. Үйгө жатпай эле коелучу апа дешип. Далай кыйынчылыгыбыз өтүп кетти баштан. Мынакей эми жакшылык болот, жаңы үй болот. Ошо ар бир кыргызстандык үйлүү болсун деген биздин президентибиздин сөзү одан мага ушундай ишеним, мотивация берди одан. Разыбыз, рахмат. Биздин президентибиз Садыр Жапаровго, Акылбек Жапаровго, биздин министрибиз Ниязбеков Уланга разымын. Рахмат. Жана ошо биздин жетекчиликке, зам министрлерге, ошо үйдү салган биздин коллективге, ушинтип комиссия болуп келип, текшерип келип, акыйкаттык менен үй бөлүштүргөн биздин комиссиянын составына разымын. Рахмат.